Бүгүн Акназаров айылында 5 айылды тейлеген үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты курулуп, пайдаланууга берилди. Салтанаттуу мааракеге Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Кыял Жанузакова, район акими Алгынбай Имаров жана айыл тургундары катышты. Андан ары дагы баягы ушундай демилгелерди көтөрүп, ошол демилгени ишке ашыра турган айылыңарда жаштар айыл өкмөтүңүздөргө кол бут бол. Ушул жерде иштеген мейирмандарга, дарыгерлерге дарт тийбесин. Бардык заманбап шарттары менен курулган Акназаров айыл аймагына караштуу Кызыл Октябрь айылындагы номер 3 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун кызыл тасмасы кезилип, толук кандуу ишке киришти. Айыл тургундары жана коноктор медициналык мекеменин ичи менен жакындан таанышып чыгышты. Калк үчүн кызмат кылган заманбап медициналык имарат бул айылга зарыл болгон дешет айыл тургундары. Дарыгерлер тобунун ачылышын куттуктап келип атабыз. Биринчи очередь өздөрүнө ден соолук болсун, иштеринде ийгилик болсун. Эл кызматында иштеп келатышат. Иштеринде ийгиликтери көп болсун. Улардын кубанычы биз дагы коштоп келип атабыз. Жылдызхан Ыйманова 38 жылдан бери Акназаров айылынын калкына медициналык жардам көрсөтүп, кызмат кылып келет. Заманбап мекемеде калк саламаттыгына кам көрүү бир топ ыңгайлуу болот дейт. Учурда дарыгерлер борборунда 35 кызматкер эмгектенет. Бул жайда тез жардам жана стоматологиялык бөлүмдөр дагы бар. Бизде эч кандай шарт эч нерсе жок болчу, бирок биздин мекемелер ал кыйынчылыктын баарын жеңди. Кудай буйруса өкмөтүбүз бизди ойлоп, бизге ушундай жакшынакай татынакай имарат куюп берди. Рахматыбызды айтабыз. Мындай заманбап медициналык мекемелерге муктаж экенибизди COVID-19 пандемиясы ачыкка чыгарды. Андыктан биринчи кезекте калк саламаттыгына кам көргөн дарыгерлерибизге шарт түзүп берүүбүз зарыл дейт Бакай Ата районунун акими Алгынбай Имаров. Коронавирус илдети келип, жалпы эле биздин Кыргызстаныбызда эмес, дүйнө жүзүнө дүрбөлөңгө салып, көптөгөн кыйынчылыктарды, кайгы капаларды башыбыздан өткөрдүк. Ошонон баштап ушу биз эми элибизге эң биринчи ден соолугунун камын көрөлү деп, ушу 3 айыл өкмөттө эскилиги жеткен имараттардын ушу үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратын жаңылап, кайра түп тамырынан салайлы капиталдык ремонттон эмес деп, мына ушу азыр өзүңүздөр көрүп турган могу имарат ушу фундаментинен башталып, тез аранын ичинде кыска убакытта заманбап болуп бүтүп отурат. Бул дарыгерлер практикалык борборунун курулушуна түрткү берүүчү гранттан 3,5 миллион сом бөлүнгөн. Ал эми жергиликтүү бюджеттен 1 миллион 200 миң сом каралган. 5 айлы өзүбүздүн Акназар айыл өкмөтүнө 5 айлыбызды жана тез жардам кызматы Шадыкан айыл өкмөтүнө тейлейт. Ошондуктан бул здание имаратыбыз аябай аябагында бизге зарыл болгон. Мына Кудай буйруса минтип жаңы зданиябыз курулуп, элдин чоң суранычтар аткарылып, ушул маселебиз чечилип, имаратыбыз салынып калды. Корчубек Акназаров айыл аймагынын калкынын саны 7705 жаранды түзөт. Мындан сырткары 5 фельдшердик пункт иш алып барат. Ал эми бул үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда күндүзгү амбулатордук кароо көрсөтүлүп турат. Айжамал Байырбек кызы, Бексултан Архатбек уулу, Бакай Ата району.